Kırgızstan менен Amerika Koşma Ştatынын ортосундагы келишим. Бул келишим 2013 жылы жокко чыгарылган. Баардык келишимдер. Менин маалыматым боюнча азыркы кезде жаңы келишимдин долбоору Кыргыз тарап менен Америка тараптан биргелешкен комиссия иштелип чыгып даяр турат. Бирок негедир ушул мезгилге чейин кол коюлбай атат да. Ушундай эле келишим Казакстанда, Өзбекстанда, Тажикстан менен бар. Башка мамлекеттерди айтпай эле коелу. Андан сырткары биздин кошуна мамлекеттер менен бул основной келишим деп коет. Андан сырткары военный жактан катташуудагы келишимдери бар. Биз эми аны айтпай эле коелу. Ушу эң основной болгон келишимибиз жок болуп турат. Мисалы, биздин экономикабызга, IT специалисттерибизге, биздин жарандардын ушу Америкага барып окуп билип алуусуна биздин айыл чарбаны өнүктүрүүгө чоң салым болмок. Биздин көптөгөн жарандарыбыз Америка барабыз, иштеп келебиз деп через Мексика аркылуу аябай чоң азаптарга кабыл болуп, Мексика эмес, Мексиканын кошуна мамлекеттин бир чытырман токойлору аркылуу өтүп, андан Мексикага өтүп, Мексикадан чоң азап көрүп, өмүрүн коопсуздукка салышып, Америка Кошмо Штаттарына барып атышат. Эгерде биз ушул келишимге кол коюлган болгондо эки өлкөнүн ортосунда ушул маселелер кыйлага чечилмек. Урматтуу төрага, протоколдук тапшырма берип, Кыргыз тарап менен Америка тараптын иштеп чыккан жаңы келишимине кол коюу боюнча ишти тездетүүнү тапшырма берсек жана көзөмөлдөсөк.